Медина күндө бир маал химия, ал бүткөндөн кийин асма ийналат. Дарылануунун бул түрүнө 2 марттан тарта өткөн. Негизи дарылоо ак халатчандардын кеңеши боюнча Москвага жиберилген анализдердин жыйынтыгына жараша жүргүзүлмөк. Бирок Наристин абалы күндөн күнгө оорлошуп бара жаткандыктан аргасыздан эрте баштоого туура келген. Химия алып атабыз азыр. Химия негизи эмесин күтөсүңөр деген, Москванын анализин күтөсүңөр деген, анан ушу тяжелый болгон үчүн химия алып атабыз. Күнүгө алып атабыз химияны ушу. Жакшы көтөрө албай атат химияны ушу оор болуп. Азыркы эмесинде оор эле болуп атат ушу. Көтөрө албай, температура болот. Кайра укол алабыз, температурасын түшүргөнгө. Ушу тамак ичпейт. Медина жакында 2 жашка чыгат. Анын ак кан оорусуна чалдыкканын ата-энеси 1 ай мурун билишкен. Ак халатчандардын койгон аныктамасына ишенбей, дагы бир жолу текшерүүдөн өтүп көрүшкөн. Тилекке каршы өзгөрүү болгон эмес. 10 күндөн ашык эне жана баланы коргоо борборунда дарыланып чыккан. Ал жактан онкология жана гематологияга которулуп, азыр ушул ооруканада дарыланууда. Башында мындай эме болчу, өзү шаңдуу. Улуу кызыма караганда негизи баарын элдин эмесине калчу да. Аябай жылдыздуу болчу да. Билбейм ушу элдин да көзү өтүп кетти ушу. Генден жуктуу десек жок, андай болбойт дейт. Азыр кичинекейлер ушинтип бүт эле ооруп атат дейт. Жана экологияда мындай эмелерден азыр бүт эле замандын эмесине жараша дейт. Мурун андай жок болчу дейт. Наристе үй бүлөнүн 2 кызы. Мединадан улуусу 4 жашта. Азырынча ата-эне оору эмнеден улам пайда болгонун билбей турушат. Ак халатчандар абанын булгануусунан жана химиялык кошулмасы көп азыктардан пайда болгонун божомолдошууда. Кызын сакайтып алуунун жолун издеп, дарыгерлер менен кеңешип, чет өлкөдөн дарылатууну пландашууда. Негизи Индиядан бияктагылар айтты, Индияга кыла турган болсо $27,000 өйдө деди да. Негизи космостук кичине кымбатыраак болот дейт. Тим более кичинекей бала эмесине да кара жараша кылышат экен да булар. Ошонан ошо донордон башка бул тök операциянын өзү эле экен да. Анан жол киреси, аяктан 2 айдан 4 айга чейин да лечение алат экенбиз да. Баары эле сразу кылбайт экен. Мединаны чет өлкөдө дарылатууга жана операциясына жок эле дегенде $50,000 ашык каражат зарыл болуп турат. Бирок үй бүлөнүн мынчалык суммага чамасы жетпейт. Андыктан коомубуздагы кайдыгер эмес жарандардын жардамына муктаж. Мединанын сакайып кетүүсүнө көмөк көрсөтүү үчүн эл сом аркылуу 0709 98 06 88 номуруна каражат которсо болот. Дүйшөн Шаршембеков, Алтынбек Сакиев, New TV.